атынан кайрылам мен. Ушул жерде турган элдин атынан кайрылам. Ошо кайра текшерип берсинби, баламды кайра көмүлгөн жерден кайра чыгара албайм мен. Чыгара албайм мен. Ар бир ата эне уулун аскерге кызмат кылсын деп жиберет. Бирок сөөгүн тосуп алат деген түрүшүмдү кой, кайдан келсин? Үчүн барды да байке, сиз ошондо болсо сиз кандай кылат элеңиз? Сиздин балаңыз ошо. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушундай эле балдарды бирден жогото бересизби? Кыргызстанды сактайм деп барып туруп жок боло береби? Бизге акыйкат чечим керек. Мама келиңизчи деди. Макул ушу суббота күнү барайын дедим. Ай, өлө турган бала деп жазбайт, өлө турган балачы. Өлө турган бала, кош, бул дүйнөдөн коштоштум деп жазат. Саламатсыздарбы? Бул окуяда жоокер өз жанын кыйган деген маалыматка ата-энеси макул эмес экенин билдирип, бул ишке ишене албай кайра карап чыгууну суранып жатат. Сиздердин да оюңуздар маанилүү. Комментарийге жазып кетиңиздер. Окуянын чоо жайы. Окуянын чоо жайы мындай болгон. Жалал Абадта жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментинин аскердик милдетин өтөп жаткан жоокери жанын кыйды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар кабарлашты. Мында туугандар 20 жаштагы жигит эрте менен батальон командиринин кабинетинде каза тапкан. Аскерге Нарындын Кочкор районунан чакырылганы белгилүү болгон. Алдын ала маалымат боюнча мархум өлөр алдында кат жазып кеткен. Анда чогуу кызмат өтөгөндөр менен мамилеси келишпеген айтылган. Аскер кызматында жүрүп жоокер каза болуп калса, ал үчүн жоопкерчилик бир нече факторлорго жараша ар кандай адамдарга жүктөлөт. Негизги жооптуу тараптар төмөнгүлөр болушу мүмкүн. Биринчи бөлүк. Аскер бөлүгүнүн командири. Эгерде жоокердин өлүмү кайдыгерликтен, шалаакылыктан же буйрук менен жасалган аракеттен келип чыкса, командир, взвод начальниги же кезектеги кызматтагы офицер жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Экинчи, медициналык кызмат. Эгер өлүм медициналык жардам көрсөтүлбөй калгандан же туура эмес мамиледен улам болсо, аскер бөлүктүн дарыгерлери же санитардык кызматкерлер жоопкерчиликке тартылышы толук мүмкүн. Үчүнчү, башка жоокерлер эгер каза болуу фактысы мушташ, кыйноо, кемсинтүү же өз ара кагылышуу натыйжасында болсо, күнөөлүү болгон аскер кызматчылары, кызматташтары жооптуу болот. Бул учурда кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлөт. Төртүнчү, мамлекет. Эгер өлүм табигый кырсык, ок атуучу куралдын жарылуусу, техникадагы кырсык сыяктуу шарттарда болуп, күнөө так кесе бирөөгө тийиштүү болбосо, мамлекеттик жоопкерчилик каралышы мүмкүн. Ал каза болгон жоокердин үй бүлөсүнө компенсация төлөйт. Жоокер өз жанын кыйган деп жатат. Ал каза болгон. Бирок ата-энеси шек менен өз жанын кыйганга ишенбей турат. Бул абдан оор жана тийиштүү окуя. Эгер аскер кызматында жүргөн жоокер өз жанын кыйган деп расмий айтылса, бирок ата-энеси муну күмөн санап өз жанын кыйды дегенге ишенбей жатышса, бул учурда төмөнкү кадамдарды көрүү зарыл жана мыйзамдуу укуктар бар. Ата-энесинин мыйзамдуу укуктары. Биринчи, расмий экспертиза жыйынтыгын талап кылуу, соттук медициналык экспертизанын толук протоколун, патолого-анатомиялык баяндама, өлүм себеби жаракаттар сурап алууга атайын укугу бар. Бул жыйынтык так жана негиздүү болушу керек. Кайсы травмалар бар экени, алар качан кандай шартта алынганы жазылышы керек. Экинчи, көз каранды эмес, жеке экспертиза дайындатуу. Эгер мамлекеттик экспертизага ишенишпесе ата-энеси, атайын көз каранды эмес, независимая экспертиза жасоону талап кыла алышат. Бул үчүн сөөктү кайра казып алуу, эксгумация аркылуу кошумча текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай экспертизаны жарандык сот же прокуратура аркылуу жүргүзүүгө болот. Үчүнчү, прокуратурага жана аскер прокуратурасына арыз жазуу. Ата-эне резонанс жараткан жагдайды шек санап жатса, аскер прокуратурасына, эгер кээрде болсо же жалпы прокуратурага арыз менен кайрылыш керек. Баланын өз жанын кыйганы боюнча версияга ишенбейбиз. Өлүмдүн чыныгы себептерин аныктап берүүнү суранабыз деп жазышат ата-энеси. Толук жана калыс тергөө жүргүзүлсүн деп. Төртүнчү, күбөлөрдү табуу жана сурак алуу. Ошол учурда чогуу болгон кызматташтарын суракка алуу тергөөнүн милдети. Эгер күбөлөр бар болсо жана алар башкача окуяны айта башташса, бул чоң өзгөрүүгө алып келет. Күмөн саноого негиз боло турган белгилер: сөөктө башка жаракаттар болсо, мисалы көгөргөн жерлер, сынган жерлер,
ата-энеге туура эмес маалыматтар берилип жатса, сөз менен айтылган маалыматтар документке туура келбей жатса, телефон чалуулар токтоп калганы же WhatsApp, SMS соц тармактарда шек жараткан жазуучулар мисалы эмне талап кылса болот? Соттук медициналык экспертизанын көчүрмөсү, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, соттун же тергөөчүнүн расмий чечимдери, күбө көрсөтмөлөрү эгер бар болсо. Эгер ата-энеси чечкиндүү болсо, алар адвокат жалдап, тергөөнү кайра караштыруу боюнча расмий арыз жазып, кылмыш ишин кайра ачтырууга укуктуу. Буга чейин да армияда уруп согуу ушул сыяктуу окуялар болгон. Урматтуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ага, сизге кайрылуум. Ушул сыяктуу окуялар дагы да армияда улана берсе, элдер балдарын армияга жиберүүдөн коркуп кооптонуп калышы толук мүмкүн. Бул ишти дагы өз колуңузга алып, калыс чечим чыгарып берүүңүздү чын ниеттен суранамын. Сиз Кыргызстанда болуп жаткан коопсуздукту алдын алып карап жатасыз. Бул да өтө актуалдуу маселе. Ушуга көңүл бурууңузду суранабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Болотбек Айдаркулов болдум. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Азыр жарымдан бар туугандар колуңуздардан келсе ушул